Не бардак болуп кеткен эмне içi. Ne деген ресторан эле? Арты пекарня болуш керек эле. Ардагерлер үчүн болчу да болчу. Мусор болуп калыптыр. Мусор да мı? Мына бутылканын сырттары конкретно мусор экен да. Мындагы бир инструмент бирдемелерди ойлоп кетпейм. Дөңгөлөктөр, холодильник, микроволновка. Мусор биз көргөнүбүздү айтып атабыз азыр. Ошо көргөнүбүздү чагылдырып. Көргөнүбүздү эле чагылдырып берип атабыз азыр буякта. Ардагер үйү. Бул дагы бир шаарыбыздын көркүнө көрк алып келчү имараттардын бири. Артында мусор өтө көп болуп кетиптир мусорлор артына. Бияка өрттөптүр. Мына бияқта ташылган картошкалар төгүлүп жатат. Ошо туугандар көрдүңөр да. YouTube'да Таза Кыргыз каналына жазылып, подписканы басып, лайкты өйдө басып коюңуздар. Караколо биринчи жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. İçin gördük da ötө bir bardak eкен, кошмар экен. Өзүбүз көрүп чыктык, ичин тартып чыктык. Ошого сиздин оюңуз кандай? Биз бул ардагерлер үйү Каракол шаарынын ардагерлер кеңешине карамагында. Азыркы абалды көрдүңүздөр. Буга чейин көп иштерди алып келгенбиз. Давайте ушул имаратты оңдойлу, түздөйлү. Ушул оңдоп түздөп берип биздин ардагерлерге бир жакшы шарт түзүп берели. Ушченде эс алып, мисалы үчүн шахмат ойноп, шашка ойноп, газета окуп, ушченге бир шаардын бир иш-чараларын, майрамдарда келип чогултуруп, чегин жазып, көңүл ачып, кичине ардагерлерибиз эс алсын деп көп иштерди алып барганбыз буга чейин. Бирок азыркы ардагерлер кеңешинин төрагасы Асаналиев Мухамбет аба макул болбой бүгүнкү күнгө чейин каршылыгын көргөзүп келет. Бирок Каракол шаарынын мэри Адылжан Корош токтом чыгарган. Ушул Каракол шаарынын ардагерлеринин кайрылуусунун негизинде токтом чыгып, бул ардагерлер үйүн биздин муниципалитетке өткөзүп берүү, бул именно Думинин балансына өткөзүп берип, ошонун негизинде кийин бир кандайдыр бир каражаттарды же болбосо спонсорлорду тааппы, же болбосо Steam грант мененби ушул имаратты оңдоп түздөп, жакшы кылып туруп эле ушул кайра эле биздин ардагерлерге өткөзүп берели деген максатта иш алып барып атабыз. Азыркы күндө мына бүгүн комиссия баардыгын карап, опис кылып, актларды түзүп, протоколдорду түзүп, азыр өткөзүп алгантабыз. Себеп дегенде акыбал эң оор. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар. Эртең бул имаратты жоготуп алуу коркунучу да турат. Ошол себептен ушул иш-чараны жүргүзүп атабыз. Буюрса силерге эгерде өтүп эме болсо өзүңөр эле оңдоп түзөп жашынакай кылып берет экенсиңер да. Бул жерде Кудай буюрса мына жылдын аягында 2020-жылдын бюджетине пландаштыруу иштери жүргүзүлөт. Эгер бул муниципалдык баланска өтсө, бюджеттен акча каражат же болбосо жана мен айтып кетпедимби, Steam грантта сунуштасак,
ушул жерге ремонт иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Андан кийин ушул жерге штат да бергенге мүмкүнчүлүк болот. Ушул зданияны карап, оңдоп, түзөп, тегерегин тазалап туруу, кайтаруу маселелери да турат да, ошонун баары чечилип калат эле. Ошол эле баары оңдолуп түзөлгөндөн кийин ушул жерге эле мына биздин ардагерлер иш-чара, биздин могу мектептин, бала бакчанын балдары келип, ушу майрамдык иш-чара же болбосо өзүлөрүнүн жеке иш-чараларын өткөзгөнгө абдан жакшы шарт түзүлүп калат эле. Азыркы күндө мисалы үчүн Каракол шаарында көйгөйлөрдүн бири бул биздин маданият үйү жок да. Бул жерге деле мына өзүңүз көрдүңөр, чоң зал бар экен, анан кичи зал бар экен. Ошонун баарын эле жакшы оңдоп түздөп, жакшы абалга алып келип койсок, ушул иш-чараларды өткөзө берсе болот да. Ошол эле ардагерлердин көзөмөлүнүн катышуусунун негизинде өткөзсөк болот. Анан ошо здание жоголуп кетиши коркунучунда турат. Анан мэрия айтат, биз жасап берет элек, оңдоп түзөп иштеп кайра эми ардагерлерге силерге кайра өткөрүп берет элек депчи. Эми мындай. Бул ардагерлер үйү 1996 жылы ошол кездеги бийликтин 99 токтому менен ушул ардагерлер кеңешине өткөрүлүп берилген экен. Ошондон бери ал ардагерлер үйү Каракол шаардык ардагерлер кеңешинин балансасында турат. 11 жылы бул ардагерлер кеңешине Кыдыкбаев Керезбек Кыдыкбаевич төрага болуп шайланган. Анан ал киши шайлангандан иштеп туруп 2014 жылы бул Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Айсар Акунов Эрлан Асанкадырович менен келишим түзүп, ошол ардагерлер үйүн Айсар Акунов Эрлан Асанкадыровичке арендага бериптир. Келишимдин шарты боюнча Айсар Акунов Эрлан Асанкадырович биздин ардагерлер кеңешине ай сайын 20 000 сомдон аренда акысын төлөп турууга милдеттенген экен. Андан сырткары тегерегин темир менен тоздурам, бак тиктирем, свет жарыктарын койдурам, анан ички түзүлүшүн кайра башкача кылып ремонт кылдырып берем. Ал ички түзүлүшүн ремонт кылган акча каражаты өзүмдүн эсебимен болот. Арендага эч тиешеси болбойт деген договор келишим түзүшүп, кол коюшуп, анан Айсар Акуновго арендага берилиптир. Андан кийин мен өткөн жылы 2018 жылы октябрдын 26-сында конференцияда ушул ардагерлер кеңешине төрага болуп шайландым. Мен шайлангандан кийин, естественно, мен документтерди көтөрүп, изучать этип карасам, Айсар Акунов Эрлан Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы болуп туруп, ошол ардагерлер үйүн арендага алып, ардагерлер кеңешинин төрагасы Кыдыкбаев менен келишим түзүп алып, иштешкени законго туура эмес деп, биздин Каракол шаардык прокуратурасы тарабынан каршылык кагазы келген. Алар административдик иш козгошуп, шаардык прокуратура шаардык сотко берген экен. Шаардык сот сен коммерция менен заниматься эткенге болбойт болчу деп 10 000 сом штраф салыптыр. Ал штрафты Айсар Акунов төлөптүр. Анан мен Айсар Акуновго кат жаздым. Нече жолу кат жаздым. Договорду, келишимди бузалы. Сиз мындай иш менен иштегениңиз болбойт. Же болбосо депутаттыгыңызды таштап коммерцияга өтүңүз. Же болбосо биз менен договорду бузуңуз дагы ардагерлер үйүн бизге кайра бериңиз дейм. Ошол менен ана мына деп бербей, келишимге макулдук бербей, келишим бузулбай жүрүп отуруп,
Мына кечээ жакында 6 августта гана ошол келишимди буздук. Анткени анын процедурасы да бар экен. Нотариальный конторадан келишим регистрациядан өткөн экен. Ошол нотариальный конторадан кайра бузулуш керек экен. Бузулуш үчүн да айтып атпайм, процедуралары бар экен, келинчегин алып келиш керек экен, паспорт, бу документтерин алып келиш керек экен. Алып келбейт. Кыскасын убакыт өтүп, 6 августта гана аран келишимди буздук. Эми бул киши бизге бүгүнкү күндө 208 миң сом карыз. Жанагы эле аренда платадан карызы. Андан сырткары ошол ардагерлер үйүнүн ичин ремонт кылам деген шылтоо менен талкалап салган боюнча ошол ичин кайра бизге восстановить бериши керек. Сен өзүңөр талап кылып атасыңар ошо? Эми биз талап кылганда мына биз сотко да берип көрдүк. Сотко берсек госпошлина төлөгүлө дейт. Госпошлина бир топ сумманы талап кылат экен. Биздин ардагерлер кеңешинде госпошлина төлөгөнгө каражатыбыз жок. Ошон үчүн мен прокуратура аркылуу аракет кылып атып мына могу договорду буздум. Эми биздин максат счетный палатаны, же болбосо финполицияны чакырып, текшертип, документально оформить ettiriп, жана бизге болгон 208 миң карызды, ичиндеги талкалап салган зыянды, ушунун баарын өндүрүү жолун издешибиз керек болуп атат. Эми мен көчө бул мэрия тараптан эме алдык да, ошо интервью алдык, ал айтып атат. Эгерде биздин баланска өтүп берсе, оңдоп түзөп иштерин кылып берип, ошо ресторандычы Туура. Анан бүт восстановить этип берип туруп, анан кайра эле силерге өткөрүп берет элек. Туура. Анан ошого силер каршылык болуп көрсөтүп атышат деген. Туура. Биз каршылык көрсөткөн жерибиз жок. Бул мындай. Биздин ардагерлер кеңеши 2005 жылы биздин областтык юстиция башкармалыгынан каттоодон өткөндө эмнегедир 2005 жылы менчик болуп каттоодон өтүп калыптыр. Ушул табышмакта эмне себептен менчик болуп калганбыз. И учреждение деп каттоодо турат да биздики. Ал эми менчик болгондон кийин мамлекет эч кандай каражат бере албайт менчикке. Тем более ошол ардагерлер кеңешин ремонт кылганга акча бөлө албайт, анткени биз менчик болуп катталып атабыз. Биздин уставыбыз боюнча, устав дагы ошол юстиция башкармалыгынан регистрациядан өткөн устав, ошол уставда да жазылып турат, что биз мамлекеттен каражат албагандан кийин биздин каражатыбыз, бирден бир каражатыбыз ошол ардагерлер үйүнөн түшкөн аренда акысынан бул ардагерлер кеңешинин төрагасы, бухгалтер, анан жооптуу катчы айлык алат. Эми алардын айлыгы деле ажыл айлык. 4-5 миң сомдук айлык. Анан мен мэрия менен макулмун. Эгерде ушунун баарын узаконить этип, Думиге өткөргөнгө документ оформить этсе, бирок мен юстиция менен сүйлөшсөм, алар айтып атат. Силердин мекеме 2005 жылы менчик катары катталып калган экен. Бүгүнкү күндө бул мамлекеттик реестрге катталган, муну эч буза албайсыңар. Менчик формасы болгондо силер мамлекетке өткөрүп бере албайсыңар деп атат. Эгерде закон уруксат берсе, мен деле бул баш орнума кереги жок эле. Мамлекет өткөрүп алса, анан биздин төрага, бухгалтер, майда барат расходубузду жаба турган гана каражат бөлүнсө, бизге да жакшы болот. Бизге ошол көчө биякта вице-мэр айтты да, эме деп. Эгерде ошо видеосу бар, биз көрсөтүп беребиз. Эгерде ушул ардагер ресторан бизге өткөрүп берсе, көчө ичинде көрдүк, ичи аябай өтө начар акыбалда экен. Сырты деле, ичи деле бир каралбай, анан бул мекеме өзү жоголуп кетиш коркунучунда турат депчи. Мисалы үчүн азыр сиздер арендага берип коюп атасыңар, дагы бир жакта карабай атат, жанагыдай элечи. Акча тыйын, өздөрү ремонт
договор менен иш кылбаган себептен бул азыр силердин мекемеде, силердин ардагерлер мекемесиде. Ошол мекемени анан көчө Сейитбайтикеге айтты, эме деп вице-мэр. Ошо видеосун анан көрсөтүп берем дедим го. Эгерде өткөрүп бере турган болсо, биз ошо 2020-жылга бюджетинен акча бөлдүрүп бюджеттен оңдоп түзөө иштерин кылып, анан булар силердин эле карамаңарда болот дейт. Силердин разрешениеңер менен. Жана 2 зал бар экен, ошол бизде азыр эме жок дейт. Маданият үйү. Анан жана мектептерде бир эмелер окуп го, жаңы жыл ишараларчы. Ошолорго силердин уруксатыңар менен ошондой өткөрүп турсак, ардагерлер келип, калашынча шахмат ойнойбу, шашка ойнойбу. Вот ошол ойлор, ошол пландын баары тең бизде да бар. Мен ошол мэрияга ошону предлагать эткем. Ушундай кылам. Ардагер үйлөр боюнча мен мурун төрагалыкты арендага договор түзгөнбүз. Анда Керезбеге болчу төрагасы. 2016-жылы апрель айында бияктан кеңештин токтому чыгып төрагалык болгондон кийин мен өткөрүп бергем договор аренданы доверительный управленияга деп. Анан арыз жазып, ошо доверительный управление болбойт экен вообще. Тоже өзүң атыңда бирок кому-то доверяешь, тоже болбойт экен дегенде кайра арыз жазып Керезбеге барды, төрага болчу Кыдыкбаев. Ошонун кишинин атына арыз жазгам. Андан кийин ал киши менен кетип Мукамбетовго келди, Асаналиев. Алар арызын карашып, ошо 16-жылы ушундай байланыштуу мен договор аренды расторгнут эткиле деп арыз жазып бергем. Ошондон кийин ошо өзлөрүнүн субарендаторлор менен өзлөрү прямой договор түзүп атышат. Нотариально оформить этилген. Негизи договор аренда 3 жылдан көп болсо госрегистрден өтүш керек да. Ошо 5 жылдык болгондо госрегистрден менин атыма катталып калган да. Ошону юридикалык жагы туура болсун деп биринчи түзүлгөн келишимди жокко чыгарып, нотариально жокко чыгарганбыз. Ошонун негизинде эле ушул. Ама ичин көрдүк да, аябай бир талкаланып, бир аябай жаман акыбалга келип калыптыр. Негизи мурунку эметкенде өзүлөрү деле айткан, Эрлан мунун ичин бузуп, жаңы ремонт жаса депчи. Анан аренданын эсебинен жасайын десек, жок деп койгонда. Аренданын эсебинен сен жасасаң, анда бизге эчтеке түшпөй калат депчи. Ошо четинен бер жагынкын круговой жанагы заборун коюп, озеленение, освещениясын коюп, аркы Кутманалиева жагынан дагы ремонтторун бүтүп, где-то 500 миңден ашык ремонт кирди. Мурункудан бери келгенчи, ошонун актыларынын баары ардагерлеринде. Анан ошонун ичинде ремонт башталганда ичинен четинен, анан ошондой себептер менен договорду жокко чыгарган менен ошо жумуштар токтоп калган да. Андан тышкары ошо арендадан тышкары дагы көбүрөөк акча кирип кеткен да. Ошо Мухамбетовго кирсек, ошо айтат да, канча миң акчага арыз, анан ушуну толуктап салды деп. Бир ардагер аксакалдарды ыйлатып атат. Жок, дегенден анан сиздин өзүңүздөн ал киши өзү ошо мурун төрага боло электе өзүлөрүнүн внутренний аудит болот го, ошонун төрагасы болчу. Ошолор бесире карашкан. Баштан баштап мунун баарын билет. Мухамбетова чыккандай болгонун. Керезбеге алар айткан, ичин ремонттогула. Обязательно. Отоплениеси жок, эскирген. Анан ошонун менен ремонт башталган. Бир сираданчы. Аркы четинен баштап айтпайм. Биринчи мурун булар бергенде бирден ар бир киши бергенде, общий эч ким жооп берген эмес ардагергечи. Анан бирөөсүн айтсам, мен тиги ардагерлер менен прямой договор түзгөм. Мен ошол жака эле төлөп коем, а тегерек берине, тазалаган аркы беркесине эчтеке жооп берчү эмес да. Анан Керезбеге сенин общий бар, общий сен жооп бер деген да. Ошонун негизинде кылып анан субарендаторлор менен кимге субарендага берсек дагы ардагерлер менен мындай акылдашчубуз да. Мону берген табыз, мына монча төлөгөн да депчи. Ошонун негизинде берип иштеп жүрчүбүз. Анан бияктан баягы төрагам уякты алып алыптыр, тигинти алыптыр деп башынан эле сөз болду. Мен сразу өткөрүп бергем да, доверительный управленияга деп. Ошонун негизинде анан баягы эле госрегистрде менин атым калып калган, договор менен калып калган да. А бирок мен доверительный управление чагы өткөрүп берип салгам. Что несовместимо депчи. Муниципальный служба менен бияктан эме иш апаранга, жеке иш апаранга болбойт деп аны жазып өткөрүп бергем да. Анан баягы эле документ боюнча менин атымда алып калганда эле кайра эле
алыптыр эрлан алыптыр эле болгон. Өткөн Анын период için kim ушундай Ону кийин калгандар уже ремонт башташкан ужечи. Анан алар менен да договор токтоп салган. Кийин ким алыптыр аны? Аны уже өзлөрүндө. Анан азыркы кийинки берип аткандардыкын баары эле болчу. Баягы эле эме боюнча чак эле арыз жазып токтотуп бергенбиз биз. Уже 17-жылы окончательно жазып берип, Керезбеге менен сүйлөшүп, Эрлан могу карыздарың бар четинен жанагы кепилдик катын жазып беришип, карыздардын четинен төлөп беребиз деп, ежемесячный түшкөн арендасынан төлөп эме түшүп атканда. Сизде дагы карыз экен. Ошондо карыз бар. Андан да көп болуп кеткен. Четинен бир чоң сумма, аз сумма болуп жабылып келаткан. Анан негизи бул 2019-жылга чейин болчу срок окончания. Анан булар заранее договор токтоп салышты. Договорду буздук. Бузуп салышкан. Ошонун 19-жылга чейин мунун карызы дагы ремонтто өтүп калмакта. Значит, сизден кийин дагы бир аренда калып турган, ушундай акыбалга келтирген ошол киши болот атабы? Силерден кийинки. Мен мисалы баштаганбыз. Анан доверительный управленияга мен болбойт деп экинчи киши алып, Керезбеге тааныштырып, алар жумушка барып атышкан да. Анан Керезбеге аткенден кийин жаңы тиги төрага ким Мухамбетов болду да деп. Алар биз силер менен канча төлөп атасыңар тиги бул деп өзлөрүнчө чатарташып жүрүшкөн. Баягы ортодон ишенбештик болупчу. Суб аренда силер, например, 20 000 деп коюп азыраак төлөп атасыңар деп жанан прямой тигилер менен договор түзүштү суб арендатырлар менен. 2-3 кетип калышты момунда. Булар дагы бирөөнү таап, жана камыш, бози тиги бул жасап атышпайбы? Ошону табышкан, алар да кетип калды окшойт. Пекарня бар болчу, ошолордун баарын бул муниципальныйда эч ким талашпайт, ардагерлердин балансында болчу. Мурун частный экен да бул. Форма собственности частный, бирок эмеси таандык ардагерлер кеңешине. Бул коллегиальный чечим булардыкы да. Сатканга болбойт. Вообще болбойт. Муниципальный. Биз окудук да ошо постановление. Сатканга болбойт. Сатканга болбойт. Арендага берген. Только булар за счет аренда ардагерлер мисалы бюджеттен акча албайт. Ошо ардагер үйүнөн түшкөн аренданын эсебинен жашап келе чыкканда. Болгон ошо. Ошо биз ошо акыбалын көрүп анан мэрияга айтсак ошо биз өткөрүп алалы биздин баланска. Жакында мына быйыл эле юстициядан барып жаңы положенияны жазып чыгып, бул ардагерлердин ичинен дагы жаңы ардагерлер кеңеши түзүлүп, анан 3-чү ардагерлер кеңеши түзүп, бул аксакалдарыбыз ичинде да мындай чоң саясат болду. Аны дагы түшүндүк. Анан ошонун кесепетинен эле бизге таандык болуш керек. Эмнеге силер эле арендасын алып атасыңар, биз эмне албайбыз деп, ошо ичинде жүргөн ардагерлер эки бөлүнүп кеткен да. Бири-бирине ишенбейчи. Анан биякта азыр эки ардагерлер кеңеши бар, юстициядан өткөн. Анан кимге таандык ошондой болду. Бияка таандык болуп калат экен да. Жок, азыр муниципалитет өтсө, андан муниципалитеттен өзүнүн баланстуу эмесине тургандан кийин кимге берет, кандай берет уже муниципалитет чечет. Ошо сиз анда талкалагандар дагы башка экен да сизден башка да, мен түшүнүм боюнча. Эми ал талкалап салып деген эмес, ал деген ремонт баштап атышкан. Ичин көрсөк, аябай туура эмес экен. Ал деген ошондой эле болчу. Мурунчу кафель турат, стеналар эмне эле потолок эле бузулду, калган ошол эле болчу. Ушундай эле турган кебетеси. Просто деген ишин баарын алып туруп бир чоң эле зал кылып коелу деген ой болчу. Отопление жок болчу, муздак азыр. Жайдын чилдесине келсең да муздак. Кышкысын тем более эч ким бере албайт. Ошо байке ошентип бир тараптуу кылбай сизден дагы сурап коелу деп келгенбиз баягы. Бул боюнча көп эле эме болду. Прокуратурага да беришти, тияк бияка штрафын да төлөдүк. Рахмат Эрлан байке. Жакшы турубуз. Мына биздин Кыргызстанда болуп аткан окуялар адамдардын төбө чачын тик тургузат. Анын баары биздин эмне кемчилигибизден болуп атат. Биз эгерде бул кырдаалга жетпесек жакшы болот эле. Жеткенден кийин эми кантип оңдоо маселесин эми ойлоно баштадык. Кыркыруу кыргызды бириктирип, башын бириктирип аткан Кыргыз жолу, Бак Дөөлөт коому жана башка көп коомдордун баары өзүнчө иш кылбай, баарыбыз чогулуп, жалпы кыргыз эл үчүн иш кылышыбыз керек. Саясатты карасак деле, башка жай экономиканы карасак деле, бүт аксагандан аксап турабыз. Биз мындай эл эмеспиз. Биз деген жеткиликтүү иш кыла турган элбиз. Биз сыймыктанган, тарыхта калган Манас атабыздан берки Кошой, Бакай атабыздан берки ар намыстуу баатырларыбыз, аксакалдарыбыз, жетекебиз, олияларыбыз, даанышмандарыбыздын жолун жолдой турган кыргызбыз. Биздин кыргыз азыр дүйнөнүн ач көздүктүн, көрө албастыктын, иштарлыктын,
жолуна түшө турган кыргыз эмес болчубуз. Бирок азыр деген ички жан дүйнө, руханий байлыктарыбыздын баары жартыланып, жалаң гана материалдык байлыкка азгырылып кеттик. Мындан баш тартпасак келечегибизге балта чабабыз туугандар. Жогорку жетекчилерге да Кудай ыңсап берсин. Баары Кудай деп атат, бирок кылган иштерине карап келсек, эки жаатка бөлүп, мына эки тарап болуп баратат. Ошон үчүн буган берилбейлик. Бир тараптуу эл үчүн, келечегибиз үчүн, бала бакыра, небере чөбөлөр үчүн кызмат кылалык туугандар. Оокат, чөп, мал, жана башка деп жүрө берсек, биздин кыла турган, айта турган сөздү ким айтат? Жараткан Алла бизге ушунчалык жакшы нерселерди берди. Динибизди берди. Басма сөз эркиндигин, бирок ошону туура пайдаланалы туугандар. Бөлүнбөй, жарылбай, бир ынтымакка келип.